Китеп окуу аркылуу адам өз башатына баш багып, жан дүйнөнүн сырдуу түйүндөрүн чечүүгө, учурга, өткөнгө жана келечекке саресеп салып байкоо жүргүзө алат. Бүгүнкү бир китептин баяны түрмөгүбүздө учурдагы кары жаштын эң орчундуу маселеси, руханий түшкүлдүккө түшүп, жан дүйнө баткагынан чыга албай, жашоого болгон каалоо дем эрки жетпей жаткан адамдарга эң сонун асыл нускаларды камтыган китеп жөнүндө болмокчу. Бүгүн сиздер менен Ташматов Шермухаммеддин «Сымбат чөкпө түңүлбө» аттуу китебин айтып бермекчимин. Сымбат чөкпө түңүлбө дегенде, мисалы жашооңо кандай гана кыйынчылык келбеди жана ошондой эле канчалык кыйын нерсе болбосун, жашооңо кандай гана сыноо бербесин, жашоо канчалык ойнотпосун, болушунча бир гана Аллага таянып, эч кандай сынып чөкпөгөнгө аракет кылыш керек. Жана ошондой эле бул жерде адам бири-бирине болгон жакшы мамилеси, бири-бирине болгон кулк мүнөзү жана ошондой эле адам бири-бирин бейишке жетелеп кете турган китеп болот бул да. Аталган китеп ой-насаат, акылмандуулукту камтыган пикирлер, дем берүүчү чакырыктарды камтуу менен бош, куру сөз эмес, турмуштан алынган жашоо тажрыйбасы мол, беделдүү инсандардын башынан өткөргөн кыйынчылыктары, балалык чагы, үй бүлөсү тууралуу камтып, ар бир окурманга кызыктуу окуяларды айтып өтөт. Мындан тышкары жөнөкөй бактылуулук, убакыт баасы, адам кулк мүнөзү, жаратмандык, берешендик, көптү көргөндөн 40 кеңеш, акылман аял, үй бүлөдөгү келишпестиктерди жайгаруунун сырлары, адамды изги жолго жетелеген адаттар деген мазмундуу бөлүктөр камтылган. Жалпы мааниде айтканда, аталган китеп аркылуу автор башынан өткөргөн кээ бир окуяларга токтолуп, ал окуялардан өрнөк чыгарууга аракет кылган. Өзүң ушуна сыгылып туруп, канчалык кыйналып турсаң дагы, сен мындай жашоого уже жашагың келбей калган учурда дагы сен болгону жашоодо жүрөгүңдө мен жүрөгүмдө Аллах бар дегендей жашап, Аллага гана жашап ишенип турганыңды айтат бул китепте. Ошо максатына жетпесин дегенде колунан келген нерсени жасашы мүмкүн. Ал эми кээ биркилер болсо ушу жакшы жакка кетип, балким жардам берем, балким менин колума кичине болсо жардам берип калышы мүмкүн деп эки адамга бөлүнүп кетет. Ошондой болушунча жакшы адамды издеп, эгерде дос издей турган болсоң, сен кыйынчылык кезде туруп бере турган достон жана бейишке дагы чогуу кире турган достордон танда деп айткан бул китепте. Бул китепте адам башка адам кандай болсо аны өзүңдө кабыл алба дейт. Ар бир адам ар кандай болот дейт. Ошондой эле мен бул китепти өзүмө болушунча эч кандай жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун, бардыгы Алланын колуна таштап, жана ошондой эле адамдардын айткан сөзүнө көп ишенбөөнү, ошондой эле Алланын жолунда жүргөндү гана үйрөндүм бул китептен. Кайгырып, жаман жакка бурулуп жанап кеткендер ушул китептен оңолот деп 100% кепилдик бере алам мен. Бир китеп менен эмес, кээде бир сөз менен бүтүндөй өмүрдү өзгөртүү мүмкүн. Андыктан аталган китеп аркылуу көңүлү чөккөндүн көңүлүн көтөрүп, күнөөлүүнү оң жолго салып, жашоодон максатын таппай жаткандарга өмүрдүн кызыгын ачып берүү аракетин автор белгилеген. Миң уккандан бир көргөн деп айтылгандай, албетте чыгарманы окуудан алган таасир, сезимдер бөлөк болот.